Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары жана коноктору. Биз каналда орус чергесинде иштеп жүргөндө бизге берилген суроолорго кантип жөнөкөй тил менен жооп беребиз, болбосо сурообузду кантип жөнөкөй тил менен сурасак болот, өз пикирибизди жөнөкөй тил менен кантип үйрөнсөк болот дегенди үйрөтөбүз. Каналдын максаты азырынча 100 подписчик жолду. Бизге жазыла элек болсоңуз жазылыңыз, жазылган болсоңуз класс коюңуз, суроолоруңуз болсо комментарий калтырыңыз. Өткөндөгү сабакта вообще менен в общем деген сөздү аз эле түшүндүрүп коюпсуз, түшүнбөй деле калдык эже, кайра башынан айтыңызчы дешет кыздар. Вообще деген өткөндө акча деп айттык, вообще нету денег деп айтып бербедимби? Эми ошол сизде акчаңыз такыр чөнтөгүңүздө акчаңыз жок же мисалы кичине акчаңыз бар болсо деле бергиңиз келбесе бирөөгө же жок деп коюңуз келсе, ошондо айтканга жөндөмдүү болот бул сөздү. Мисалы вообще нет денег, у вас нет денег, у нас нет денег, у нее нет денег, у него нет денег, у них нет денег, сизде да жок, бизде жок, сенде жок, менде жок, тинде да жок, мында да жок дегенде. Азыр мисалы магазиндерде неме жок болуп атат, гречка. В магазинах вообще нету гречки. Такыр гречка жок. В магазинах вообще нету мисалы дешевых макарон. Арзан макарондор жок болуп атат. А в общем дегенде, жалпылап айтканда, чечим чыгарып айтканда, кыскасы дегенде. Мисалы бүгүнкү эле ситуациялар. Кыргызстан нас вообще нет. Кыргызстан бизди киргизбей атат. У нас вообще нету денег, чтобы жить в России. Россияда калганга, жашаганга биздин акчабыз жок. В общем, мы застряли в аэропорту. Кыскасы биз аэропортто калып калдык. Ошону чечим чыгарды, мына тиякта киргизбей атат, бияктан жашаганга мүмкүнчүлүгүм жок. Кыскасы аэропортто калып калдым. Эми биз дагы бир колдонуп турчу сөздү айтып, ошол экөөнүн мааниси бир экенин билдирейин деп тиги кыскасы дегенде короче деп коебуз го. Короче, менден сурабачы бар деп мисалы айтабыз, короче, мага вообще келбегиле деп. Кыскасы ошол короче деген сөздүн эле бир түрү в общем деген сөз. Ошол эле кыз айтып атат, надеть дегенде кичине түшүндүк, азыраак эле түшүнүп калдым дейт муну да. Бирок анан тиги она носит шляпы, он носит очки деп дагы айтат го. Анан аларды кандай болот? Очки кийип жүрөт дейбиз биз. Анан он носит очки деп айтышат булар. Кантип айырмалайбыз дейт. Одеть, кийиндирүү, жандуу бирөөнү же курчакты, манекенди жана талаанын ортосуна неме жыгачтан жасап коюп коебуз го, чымчыктарды коркутсун деп. Ошол курчакты мисалы. Ошону одеть одежду, одеваю тебя. Тебе нужно одеться. Сен кийинишиң керек, одеться. Тебя нужно одеть. Сени кийиндирүү керек. А тебе нужно надеть. Сен кийишиң керек. Надеть деген жансыз нерсени кийүү. Кийимдер жансыз да. Ошону киерде, ошол кийимди кийүү жөнүндө айткыңыз келип атса, надеть дейсиз. А эгер ошондой жандуу нерсени болбосо курчакты айтып атсаңыз, анда одеть деп айтасыз. Носить, кийип жүрүү. Анан носить дегенден дагы бир башка немеси бар, оор нерсени көтөрүү, У меня работа такая, носить тяжести весь день. Мен ушундай жумушум бар, оор нерсени көтөрүп жүрөм, дайыма, күнүгө дегендей. Бул носитти ошо кийимге каратылган мисалдарды айтып берейин. Мисалы, а почему он не носит светлую куртку? Неге бул светлый куртканы кийип жүрбөйт? А почему она не носит светлую куртку? Я люблю носить туфли на каблуках. Шиш такалуу туфлини кийип жүргөнү жакшы көрөм. Мен ошондо бирөөгө эле айтып берип атпайсызбы сиз? Кийип жүргөнүңүздү жакшы көрөт экениңизди, болбосо бирөөдөн сурап атасыз, эмнеге кийип жүрбөйт?
эмнеге кийбейт депчи. А ошону кийип атканыңызда я надеваю светлую куртку. Мен уже колумду кыймылдатып куртканы кийип атам, андан надеваю деп айтам. Болбосо я надеваю туфли на каблуках. Мен чиштакалуу туфлини кийип атам. Же надела. Уже кийип алдыңыз сиз чиштакалуу туфлини. Я люблю носить шляпы. Мен шляпа кийип жүргөндү жакшы көрөм. Ошондой маанилерди айтасыз носить дегенде. Носить, носишь. Он носит очки. Ал очкини мисалы буту колун киргизип кийбесе деле кийип атканда андай өзүнө бетине кийип аткандачы я ношу очки, я надеваю очки деп эле айтат. Просто бирөөнү айтып атканда эле носит дейсиз да. А кийип атканын айтып атсаңыз, он надел очки деп эле айтасыз анда эле. Носить с собой документы. Мисалы, милициялар айтат бизге, вы обязаны носить с собой ваши документы. Все время носить с собой вы обязаны дейт, Дайыма жаныңызда алып жүрүшүңүз керек. Алып жүргөндө айтып атат. Документы. Көтөрүп жүргөндө, жана нары бери көтөрүү дегенде айттык го ошону. Он носит она носит короткую прическу. Аял адамды мисалы. Ошол прическага бирөө кийип жүрөрүн айтып атасыз да бирөөнү. Ошондо носит деп айтасыз. А өзү ал ношу деп айтат. А прическаны надеваю дей албайт да, колу бутун киргизип кийбейт да. Колундагы неме кылбайт, мисалы, кыймылдатпайт ал прическаны кийиш үчүнчү. Кандайдыр бир физический кыймылдоону аткарсаңыз, сиз колуңузду, мисалы, очкини надо надевать, колуңузду кыймылдатышыңыз керек да. А я ношу усы деп эле коет, я надеваю усы деп айтпайт. Себеби усы мурут өзү өсөт да, чач деле өсөт. Он носит парик, ал парик кийип жүрөт. Я ношу парик деп эле айтат. Дагы бир туура эмес неме жооп берүүчү сөздөрдүн бирөө чё деген сөз. Чё ты хочешь? Анан бирөө мисалы, эй Бактыяр деп чакырса, чё деп айткандарын угуп жүрөбүз, Бул ал туура эмес сөз. Эй Бактыяр деп чакырса, мисалы, эмне деп кыскартып айтып коебуз го, эмне деп келип узун айтпай элечи. Эмне деп эле. Ошондо булар мисалы чё деп койгондо ал туура эмес болуп калат. Туура эмес сүйлөгөн болот. Что деп айтыш керек. Жооп бергенде делечи. Анан что это? Бул эмне? А что дегенде эмне, не дейбиз, биз. Ошондой мааниде да. Что это? Бул эмне? Что ты принёс? Чё ты принёс? Чё это дебейт, ал туура эмес. Чё хотел дебейт. Чё деген сөз орус тилинде жок. Бул өзүнчө мындай кыйын болуп, ушкусу келип, ушинтип атканда эле пайдаланылып турчу жанагындай сленгтерге кошулбаса, орус тилинде мындай сөз негизи эле жок. Чего деген бар, что хотел, чего хотел. А это чё, бул кимдики, а ты о чём, эмне жөнүндө айтып атасың деген. Одолжить, карызга берип туруу. Мага карызга берип турчу деп сурагыңыз келсе бирөөдөн, одолжи мне 100 рублей. 100 сом карызга берип турчу. А ты можешь мне одолжить? Мага карызга берип тура аласыңбы? А занять дегенде бирөөдөн карызга алып туруу. Мне нужно занять у кого-то. Мен бирөөдөн карызга алып турушум керек. Башка мисалы карызга алып турууда бул сөз айтылбайт. Көп эле угуп калабыз, неме займи мне 100 рублей деп. Ал туура эмес. Ал сен бирөөдөн карызга алып кайра мага берип турчу деп атканда ойлонуп калыш мүмкүн да дагы. А у кого мне занять деп сизден сурайт да. Ол какшыктап сурайт да, бирок анда сураганда дагы туура эмес сүйлөп атканыңыздай түшүндүргүсү келипчи. Ошон үчүн карызга сураалда туура суроо бул одолжи деген эле сөз. Можешь одолжить, одолжи мне деген. Каналга жазылганды унутпаңыз, класс коюңуз.